Мен сага ей болуп турам го. Сага документ көрсөтүп атат. Кто первый орать начал здесь, скажи? Жаңжаал болуп жаткан видео дал ушул Жалал Абаддагы Минкисин Кытай Кыргыз биргелешкен темир заводдо болгон. Бизге өзүн жетекчимин деп тааныштырган Токтогул Сагынбай уулу атайын кызматтын өкүлдөрү менен болгон бул окуя 5-июль күнү күтүүсүздөн текшерүүгө келгенде болгонун айтып жатат. Ал УКМКнын кызматкерлери мекемеге кирип келип, жумушчуларга одуноо мамиле жасап, опузалаганга чейин барышты дейт. Мен айттым, ушулар ушунун негизинде текшерип келдиңер меничи. Мен буну копия кылып алайын, мен журналга толтурайын, анан кийин мен силерге жооп берем каалаган немелергечи. Баары мыйзам чегинде болсун. Садыр Нуркожоевич күндө айтып атат. Бизнесмендерди текшериш токтоткула мыйзам текшерүүнү. Акчалан деген негизде келип коркканынан көптөгөн инвесторлор келбейт Кыргызстанга. Сен мында мыйзам түрүндө чакырышың керек десем, эшикке чыгып эле машинага түрткүлөп кетишти. Машинага отур, мен сени алып кетем. Болгонун болгондой кыласың, эптеп ушуларга причинатап, буларга штраф жазышыбыз керек деп. Ушундай копол мамиледе сүйлөдү ага. Текшерүүгө келгендер ишкананын видео камерасына түшкөн. Мында эки тарап тартышып, колдорунан кагаздарды талашып жаткан тасма турат. Токтогул Сагынбай уулу акыркы убактарда ишкерлерге текшерүүнүн көп болуп жатканы нааразычылык туудурууда дейт. Анткени инвесторлор дагы коркуп калган. Ошондуктан ишкерлерди колдоо жана коргоо үчүн өлкө башчысы көзөмөлгө алуусу керек. Ошто иштедик, Кызылкада иштегенбиз, ошо Кытайлар менен Кара Сууда иштегенбиз. Бирок мындай биз бир жолу көргөн эмеспиз. Ушинтип келип, орой мамиле кылып, баардык өз ишин билип, өз ишин так кылса, Кыргызстан оңолот өзүчө. Мыйзамдуулукту мамлекет өзү требовать этет дагы, бирок ошо мыйзамды биз эмес ошо иштеген адамдар сактап айтат да. Коркуп отура берсек, коркуп отура берет экенбиз. Андан көрө кылсак кыла турган бололу, кылбасак жаап кетиш керек да. Себеби азыр биздин Кытай инвесторлорубуз да коркуп калды. УКМКнын Жалал Абаддагы башкармалыгы текшерүү мыйзамдуу өткөнүн айтып, интервью берүүдөн баш тартты. Ал эми облустук прокуратура тарабынан Минкисен ишканасынын жетекчиси Токтогул Сагынбай уулунун кайрылуусу боюнча жүргүзүлгөн текшерүүнүн жыйынтыгы менен ишкерликтин субъектине мыйзамсыз текшерүү фактысы жүргүзүлгөнү аныкталган. Өз алдынча уруксаты жок текшергендер Жалал Абад облустук ички иштер башкармалыгынын жана УКМКнын Жалал Абад облустук башкармалыгынын кызматкерлери болгон. Область прокуратурага арыз менен кайрылган. Арызды кароонун жыйынтыгы менен топтолгон материал Кыргыз Республикасынын Жазык кодексинин 320-беренесинин 1-бөлүгүндө көрсөтүлгөн кылмыштын белгилери менен кылмыштардын жана жоруктардын бириктүү реестрине катталып, учурда сотко чейинки өндүрүш иши башталып, тергөөнүн караштыруу боюнча тергөө органдарына өткөрүлүп берилди. 2016 жылдын 27-июлундагы 417 токтому менен бекитилген атайын убактылуу эреже бар. Ал жерде ишкердик субъекттеринин жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарына текшерүүнүн жүргүзүүнүн тартиби бекитилген. Аталган укук коргоо органдарынын кызматкерлери тарабынан жогоруда белгиленген убактылуу эреженин талаптары бузулган. Президент Садыр Жапаров 23-июнда бизнес коомчулуктун өкүлдөрү менен жолугушуу өткөргөн. Ал ирет чыйынга ар кайсы тармактардын, анын ичинде өлкө аймактарынан келген компаниялар менен уюмдардын өкүлдөрү да катышкан. Президент ишкерлердин көйгөйлөрүн чечүү үчүн жетекчилерге тапшырмаларды берип, чектөөсүз болуп жаткан текшерүүлөргө чекит коюу керек экенин айткан. Талгат Абжалил уулу, Азаттык, Жалал Абад облусу.